Когда я вспоминаю наш недавний разговор, то для себя не разделяю, что было до, а что потом. Ведь жизнь стремительный ручей, событиям наперекор течет. И люди все похожи, мысли. Мен 38 жылдан бeri ушу иш менен алектенем. Мектепти бүтүп эле бухгалтерияда окууну бүткөм, анан кийин ушул жерге келгем саат 10-го. Келип мына 32 жыл буюрса сентябрда толуп өттү. 33 жыл болуптур. Болуп өттү. Ошодан бери ушу жерде эле саат 10 менен алектенем. Бизде 50 жылдан мүмкүн ашкан сааттар болушу мүмкүн. Мына 4-3 сааттар турат, Союздун сааттары. Ушул сааттардын баардыгы ушундай кыйла жыл мурда чыккан сааттар болчу, Союздун сааттары. Бул сааттарды бизге эгелер ремонтко таштаган, көптөрү келбей калган, көптөрү ушу проверкадагы сааттар. Буларды мындай сатып алгандар болбойбу? Эми сурап келгендер болот, бирок сатып алган адам аз болот. Сатып алган адам. Эми элдер кадыр баркына жетип калды. Кытайдын саатынан жакшы экенде биздеп келгендер эми болуп атат. Запчастары бар. Бизде кыйла жылдан бери иштегендиктен токтолуп калганы булардын запчастарынан. Тауып жасап беребиз. Жок, булар жакында келген сааттар мыналар. Наркыларын билбейм, качанкы бул шериким экөөбүздүн сааттарыбызда бул жакта. Эми кыйла жыл мурда алып келгендер бар. Оларды үйгө алып кеткенбиз, келбей калгандарынчы. Кайра оңдотуп алып кеткендер болот. Кошунан саат эми бир механизм да, мунун ичинде канчалаган бир немеси бар. Колесный системалар бар. Ошолордон бирөөсүн ачар болуп калса, кайра саат токтошу мүмкүн. Ошол учурда алып келет, биз кайра оңдоп беребиз, гарантия беребиз ушуга. Гарантиясы боюнча жасап беребиз бекер, биздин немебиз менен болгон болсо. Ошондо эң меме сааттар мыналар экен да. Эң эски сааттар ушуну сиз көрүп аткан янтар деген сааттарыбыз, анан маяк деген сааттар бар. Ушу наркы маяк. Ушу Союздун сааттары эски сааттар. Калгандары мыналар Кытайдын сааттары. Мисалы дуалга койгон үчүн тегиз илиш керек да. Толук тегиз болбой калышы мүмкүн. Бул өтө туура илинбесе иштебей турган сааттар булар. Миллиметр айырмасы болгон учурда топ калат булар. Булар ошондой, а? Ошондой. Ошон үчүн биз обязательно дуалга илип, жүрүш немесин текшерип туруп, бир жума 10 күн текшерип анан беребиз эге. Өзүбүздүкү болуп калса, бирөө жарым сатып кетсе, өзүбүздүкү болсо сатышыбыз мүмкүн. Мен өзү жанында комбайн айдаганга кызыккам. Кийин анан көрсөм мен биринчи топтого мүмкүнчүлүгү чектелгенин да. Ошонун эсебинен анын айласы жок экен. Анан саат отуруп кылганга бир иш болсо экен деп ойлочу элем. Кийин ойлоп көрсөм, ушу менин ишим ушу саат оңдоп, менин немеме туура келет экен да, положениям. Ошондуктан ушу саат оңдоону үйрөнгөм. Мен кызыккан нерселерим, мисалы, бал уулоого кызыккам, бильярдка кызыкчу элем, азыр ойнобой калдым, шахмат ойнойт элем. Балдардан аз 4 элем менде. 4 бала? Ооба, 4 балам бар. 2 кыз, 2 уул. 2 кызды чыгаргам, бир уулумду үйлөгөм, кичик уулум калган буюрса эми ошону үйлөп алсак. Чоң балам навайчы, нан жабат. Кичик балам усталар менен шакирт болуп иштейт. Балдарымды сунуштап көрдүм, бирок балдар чыдабады. Биздин иште өтө чоң нерв кетет да. Чыдамдык кайрылуу керек. Олордун немеси нерви чыдабады. Бул ишти башында кыйынчылык болгонбу? Болгон. Өзүнө жараша ар бир иштин кыйынчылыгы болот дегенде өтө кыйын болгон башында. Ушу эч бир кылбаган ишиңди кылат экенсиң, көздөрүң чарчайт экен, нервиң чыдабайт экен. Анан чыгып атама илеген мен иштебейм деп 3 күндөн кийинчи. Ата кыйын иш экен десем, оңой иштин өзү болбойт балам. Эми өзүң ойлонуп көр, сен башка ишке жарабасаң. Дегенен анан күнү менен ойлонуп чыгып, эртемен дагы ассаламу алейкум деп кайра ишке келгем анан. Эми ол сааттын келишине карайт. Кээде 5 саат оңдогон күнүм болуп калат азыркы учурда. Кээде такыр саат оңдобой эле батарейка коюп, бемени алмаштырып берип элдерге. Ушундай иш менен чыгып кеткен күндөрүм да болот. Тиини да ушундай. Кээде болуп калат, жакшыраак болуп калат, кээде болбой калган учур болот. Ушу болгон күнкү менен болбогон күнкү экөөсү бирикип билинбей кетет да, баланс болуп калат. Эми болгондо 1000 сомон болуп калат. Болбогон учурда 50 сом, 100 сом менен чыгып кеткен күнүбүз болуп калат. Ушундай.
İki teşigi var bunun aslı jagında. Oşo iki nimeden teşigine kaliti bolot spesialni, oşo kaliti menen buralat. Bir burosu 15 günge jetedi. 15 günden keyin toktayt, oşo uchurda kayra burap koyuş gerek. Ha 1-2 saatlarımız, 10 saatlarımız o çinjirinden tartılat. Oşo çinjirinden tartkan uchurunuzda o şişkası öydege çıgat. Oşonun salmağının esebine saat işteydi. Бул канча күн бир тартып койгондо Bunun bir tartkanız bir sutka, 24 saatka jetedi. кайра да бир тартып коесуң. O 24 saat degende oşu jerge түшүп калат, o nemes şişkası, oşonu kayra tarttırıp öydege çıgarıp koyasız. Mындай saatlarımız var, bular buralat. Bular bir cumada bir jol buralat. Anan öydesinde turgan saat, klatsoy saat deyilip, batareyka düşöt oğa. Oğa bir batareyka salıp koyasız, şu bir жылга, Soyuzun uçurunda bir жылга jetçiler. Hazırkı batareykalar bir 8 ay, 6 ayda jet berет oşo nemeler, Xitaydan batareyalary. Usta ballar özleri jasagan eken, biröge belekke jasap, tarpılar tur oşana. Oşadan o belek kılıp beripdir. Bir ay kağız barın alıp